жерде 3-1 көрүнөт. Азыр мына жээги көрүнбөй калганына байланыштуу биз ушу ылдый жактан кароого туура келет. А так вышкадан баардык жер көрүнөт. Кечинде фонариктерибиз бар, кечкисинде карайбыз. Ысык көлдөгү ири пансионаттардын биринде күзөттө турган Айдар бир нече жылдан бери суудагы коопсуздукту көзөмөлдөп келет. Быйыл анын жоопкерчилиги жылдагыдан да күчөдү. Азыркы учурда деген бүт пансионаттар шекттерин ачты. Бул бизге чынында эле оор боло баштады. Мурун мындай эл болгон эмес. Действительно азыр кооптураак да боло баштады. Сырттан келгендер мисалы биз алкоголь менен болбойт десек, түшүнбөгөндөр бар экен, түшүнгөндөр да бар экен, туура кабыл алгандар бар экен, туура эмес да кабыл алгандар бар экен. Азыр эми бизге мындайча айтканда оор эле болуп калды. Айдар менен бирге жээкке 3 куткаруучу көз салып турат. Эреже боюнча ар бир 50 кадам сайын бирден куткаруучу болушу шарт. Бирок мындай көрүнүш ар бир эле эс алуу жайында боло бербейт. Анткени эс алуу жайларын текшерүүгө ар кандай себептерден улам дайым эле мүмкүнчүлүк боло бербейт. Убакыт жетишпей калышы мүмкүн. Жыл болсом мораторий, текшерүүгө мораторий жарыяланып калышы мүмкүн. Ошондой учурларда көз жазымдан чыгып ушундай бейтартип учурлар болуп калышы мүмкүн да. Ушул жылы президенттин талабы менен көл жээгиндеги пляждардын тосмолору алынган. Бул куткаруучулардын ишин оорлотту. Чынында эле 2 эсе көбөйдү. Бул жерде деген элимде азыр ушундай маалда мынча эл болчу эмес да. Мындан кийинки айда уже башталчу. Биздин пансионаттын эс алуучулары мынчалык эмес болчу. Негизи мурун сырттар жабык кезде мындай мынча адам болгон эмес да бизде. Биринчи жарым жылдыкта сууга чөгүп каза болгондордун саны 52 адам болду. Бул өткөн жылга салыштырмалуу аябай эле көп. Былтыр жыл ичинде көрсөткүч 37 адам болгон. Куткаруучулардын айтымында сууга чөгүп кеткендердин басымдуу бөлүгү жаш балдар менен мас кишилер. Ошондуктан куткаруучулар жаш балдарды жээкте кароосуз калтырбоого жана мас абалда сууга түшпөөгө чакырат.